Хоккей радиосына угуңузда. Мекенибизде саат 18. Жайдыргыштыр, жайлоо жытту илеби, баласында барды кою тилеги, билбей жүрөм кандай. Жайдыргыштыр, жайлоо жытту илеби, баласында барды кою тилеги, билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен, бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асель Кайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кутмандуу кушуак кечиңиздер менен ардактуу угармандар. Күнүстүү Кыргызстаныбыздын 7 дубанында бизди угуп жаткан баардык угармандарыбызга Үй Бүлөлүк Хоккей радиосунун толкуну аркылуу сагынычтуу салам жолдойбуз. Аптаптуу жайдын кечинде көңүлүңүздөргө эргүү, жан дүйнөңүздөргө сергектик тартуулоону көздөгөн апалар мектеби уктуруусу ого толкунунда. Микрофондо мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылмакчы. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз, бүгүн сиздер менен көптөн күткөн эфирлердин бири болмокчу. Бизде бүгүн абдан кызыктуу, пайдалуу темалардын үстүндө сырдуу, супсулуу коногубуз менен сөз кылмакчыбыз. Ал кайсы конок деп турсаңыздар, азыр Асель кененирээк айтып берет. Андыктан биз менен болуңуздар. Ооба, ардактуу угармандар, бүгүн биз балдардын терисине туура кам көрүү деген теманын айланасында сөз кылганы турабыз. Студиябыздын мейманын тааныштыра кетейин. Мээрим Давлетованын медициналык жана окуу борборунун жетекчиси, врач, дерматолог, косметолог, пластикалык хирург Мээрим Давлетова бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы, Мээрим айым? Кош келипсиз биздин студиябызга. Эми өзүңүздү кененирээк тааныштырып, угармандар менен учураша кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Чакырууңуздарга чоң рахмат. Биринчиден, экинчиден сиздерден кечирим сурайм. Бир эмес 2 жолу мени күтүп калдыңыздар, бирок ошол чет өлкөгө апамдын ден соолугу менен байланыштуу кетишим керек болду. Ушунча күткөнүңүзгө чоң рахмат деп дагы бир жолу айтып кетейин. Анан бүгүнкү ушул эфирге дагы сонун суроолор экен. Негизи мен ар дайым чакырганда бир гана айымдардын териси жөнүндө сөз кыла берип, эфирге деле көп даярданчу эмесмин да, бирок бүгүн ушул кичинекей балдардын балдар биздин негизи бактыбыз, биздин ушул келечегибиз. Ошол себептен ушул эфирге өзгөчө даярданып келдим. Силердин да суроолоруңузга туура так, жеткиликтүү кылып, үйдөгү айымдар дагы ошол биз берген ыкманы колдоно тургандай кылып. Чоң рахмат сизге, бизге убактыңызды бөлүп атайын келип бергендиңиз үчүн. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр көрүп болгондой, бизде бүгүн кызыктуу мейман. Менимче ошо 7 дубандагы биздин апаларыбыз үчүн наристе чоңойтуп жаткан, же болбосо 18 жашка чейинки курактагы балдары бар баардык апалар үчүн абдан пайдалуу кеңештерди уга турган маек болмокчу, уктуруу болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алдыдагы 1 сааттык убакытты биз менен бирге өткөрсөңүздөр өкүнбөйсүздөр деген ойду айта кетейин. Биз менен байланышка чыгууну каалаган угармандар үчүн адаттагыдай эле WhatsApp, Telegram байланыш каражаттары аркылуу билдирүү калтырууну каалаган угармандарга 0705 53 16 64 сандары кызмат кылмакчы. Бизге билдирүү калтырыңыздар, суроолоруңуздарды бериңиздер. Бүгүн ушул жакшы мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыздар. Анткени эне баланын ортосунда ушул балдардын терисине байланыштуу өтө көп көйгөйлөр болору анык. Ошо жай мезгилинде айрыкча мүнөздүү ушул көйгөйлөр болот. Андыктан билдирүүлөрүңүздөрдү калтырып, суроолоруңуздарды берип, учурдан пайдаланып, ушул врачтын, адистин жакшы кеңештерин алып калыңыздар деген айта кетейин. Ал эми түз эфирге билдирүү калтырып, же болбосо бизге чалып, түз эфир аркылуу оюн билдирүүнү каалаган угармандар үчүн 0312 91 19 19 сандары кызмат кылмакчы. Ошондой эле бизди Facebook баракчабыздан дал ушул учурда түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот. Эмесе биз негизги бөлүккө өтөлү.
Бүгүн биз ошол өтө көңүл бурууну, өтө аяр мамилени талап кылган балдардын терисине туура кам көрүү маселеси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Берүүнүн алкагында ошол балдардын териси чоңдордукунан эмнеси менен айырмаланат, кантип кам көрүш керек, кандай көйгөйлөр болот, балдардын терисине жыл мезгилине жараша кантип туура кам көрөбүз, көйгөйлөр учурунда, териге байланыштуу көйгөйлөр учурунда эмне кылабыз, канткен ыкмалар туура болот дагы, канткен ыкмалар туура эмес болуп калат дегендей, балдарга кандай косметикалык каражаттарды колдонууга болот. Мына ушул туурасында атайын адистен кеңештерди окумакчыбыз. Эмесе кезексизде Мээрим айым, ушул балдардын териси чоңдордукунан эмнесинен айырмаланат дегенден баштайлычы. Айырмасы бул жаңы төрөлгөн бала менен анан бир 7-8 жашта уже чоң кишиникиндей болуп калат да. Балдардыкы 3-4 жаштан кийин өткөндө делечи. Анан балдардын териси негизи апа эненин курсагында кезинде эле ушул туура тамактаныш керек да. Эмнеге көп сникерс жанакындай шоколаддарды көп жеп, ачууну көп жеп, сокторго ушундай токсикоз болуп мен ошону көп жедим эле дегендерди балдар төрөлгөндө да диатез оорус менен төрөлүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биздин профессорубуз, кыйын профессор айткандай, айымдар боюмда бар, мен муну эле жегим келип атат деп баарын жей бербестен кекиртегиңерди тыйышыңар керек деп айтчу да. Анткени кийин бала төрөлгөндө айым өзү эмес, ошо бала жабыркап диатездин оор формалары да болот, ошондой формасына өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен боюнда бар, кош бойлуу энелерге өзгөчө айтып кетким келет. Ошол боюнда бар кезинде туура тамактанса, жашылча жемиштер жесе, жегиси келсе жесин таттууларды, бирок өтө көп эмес, ачууну деле өтө көп эмес. Анткени мунун баары тең баланын терисине сөзсүз түрдө өз таасирин берет да, бербей койбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, жаңы төрөлгөн баланын териси биздикинен такыр башкача болот. Эмнеге? Анткени булар өтө жумшак болот, 9 ай бою суунун ичинде жатат. Булар кургак жерде эмес, суунун ичинде жаткан себептен терисинде май дагы аз болуп, бат эле ысып да кетет, бат үшүп да калат да. Переохлаждение, анан перегревание да бат болот. Ошол себептен баланы өтө көп чүмкөнтүп жана тумчулап салат. Анан ошол себептен балдарга ысык чыгат. Анан ысык чыкса, биздин баары тең денесине кызыл чыкса эле баягы эле синофланды түзүкөйт. Синофлан бул гормон. Гормонду врачтын көзөмөлү жок, колдонгонго болбойт. Ошол себептен эгер денесине бирдемке чыккан болсо, өз алдынча майсарды алып, өз алдынча дарылаганга такыр болбойт. Анткени кичинекей баланын алдейдин дене түзүшү дагы мындай өтө назик болот да, бузуп салыш өтө оор, жеңил да. Ошондуктан кылдаттык менен мамиле кылып, эми биринчи баласы болгондо ал билбейт. Ошол себептен кыргыздардын эң жакшы бир үрп адаты бар. Бул жеңелери жардам берген, жа 40-на чейин апасы чыгарган. Ошол убакыт жеке менин оюм боюнча бул эң сонун нерсе да. Анткени өзү жакшы тың элек болсо, үйдүн да жумушун кылып, бала да каралбай, ошондой кыйналбай, ошол апасынын жанында, апасы да үйрөткөн да. Сөзсүз түрдө бири үйрөтүш керек. Өзү 20 же 23 жаштагы же 17 жаштагы жаңы болгон келин, ал деле кыз, өзү деле бала болот да. Ошол биринчи, ошол эч качан өз шарт менен колдонбош керек. Диета, баягы эле диета, балкимдер ошол бетине жанакындай кызыл тактар чыгат. Негизи 2 айында эркек балдардын бетине угриз кыздарга көп чыкпайт, эркек балдарга эле чыгат. Угриз сымал чыгат да. Угриз сымал чыкканда көптөр сыгып салат аны. Сыккандан кийин ошол оюк боюнча, бетинде өмүр бою оюк боюнча калып калат да. Балдардын бетин такыр сыкканга болбойт. Ушуну кенедей балдардыкы ириң чыгабы, эмне болот, ак нерселер мурдуларына да жабышып калат. Аны марли менен сүртүп койсоң кетип калат, же кээ бирөө пинцет менен терип коет экен, жанагы порулары забиваться эткенчи агата тийген болбойт. Ошентсеңер порулары кенен боюнча өмүр бою барып калып, анан кийин ал кыйналат да, ал балачы. Экинчиси ушул. Анан үчүнчүсү жанагы памперс. Мен негизи
памперсти бат-баттан алмаштырышыңыздар керек. Эмне себеп? Анткени памперс бул кадимки эле жана компресс сыяктуу болуп калат да. Бир жериң ооруса, ошо компресс кыласың, бирок ал компресс бокситик менен компресс болот да. Баланыкына, кыздыкына, баланыкыначы табарсыгына өтө жакшы эмес кийинчерээк. Анан памперс эми азыр кийгизбей койбо деп айтканга болбойт, бирок аны эртең менен кийгизип туруп экономить түнгө чейин отургузбай бат-баттан алмаштырып туруш керек да. Эгер экономить эткиңиз келсе, анда жанакы ичине материал салып койсо жакшы да. Мен жеке өзүм жумшак марлин эле ошол памперстердин жана одноразовый сыяктуу кылып туруп памперстердин ичине салып койчумун. Многоразовый памперстердин ичинечи ошол балага жакшыраак болот да, беркиге караганда. Ошонун сиз азыр айтып кетпедиңизби, эми диатезди чакыруучу азыктарды жөнүндөчү, боюнда бар деле, кош бойлуу кезинде эле ошол кандай, кайсыл азыктар, ошонун жөнүндө кыскача айтып бере аласызбы? Бул таттуу тамактардан көбүнчө болот да, шоколадтардан көп болот, жанакындай газированный таттуу соктордон болот өтө көп. Кээ бирөө вареньяны чылап иччимин ошон үчүн депчи төрөлгөндөн кийин ошондой да кожевен диспансерде иштеп жүргөндө ошондойлор да көп кайрылчу да. Анан ал диатез, аллергия жана аллергический дерматиттер тилекке каршы өмүр бою калып калат да балагачы. Ошол себептен ошол мен айтып кеткендей кофе ичсе болобу? Кофе негизи давленияны көтөрүп салат, ошон үчүн кофе негизи боюндагыларга өтө көп ичкенге болбойт да. Муну гинекологдон дагы бир сыйра давлениясын карап, ченетип туруп караш керек. Бирок чай ичкенге болбойт. Кара чай өзгөчө. Эмнеге? Бул гемоглобинди бууп, боюндарда гемоглобин өзү деле түшөт, анткени кандын канча бир бөлүгү балага кетет. Организм өзү гемоглобин жетпей турса, чай көп ичсе гемоглобин түшүп, баладагы гипоксия болот да. Төрөлгөнгө чейин эле кислород жетпей калат, кычкылтек. Жакында бир эне кайрылды да, менин кызымдын бети жай келгенде аябай кезилип кетти, турулуп кетти. Мен кандай кылсам болот, кандай бет май шүйкөсөм болот, түнкү бет май деген болобу, күндүзгү бет май дегендер болобу? Мен негизи баланын бетин негизи эле кантип мен кам көрөм баланын бети үчүн деген суроо келди да. Бул өздүк гигиенадан башталат, туура өздүк гигиена. Эртең менен кечинде кадимки эле кишиде болуп жуунуш керек бетин. Балкимдер эгер бети өтө кургак болгон болсо, чувствительный жанакындай купероз козгонный болгон болсо, анда бетин атайын каражаттар менен жууш керек да. Для чувствительной кожи, для детской чувствительной кожи дегенде гелдер бар. Лучше гелдерди колдонгон жакшыраак болот. Же пенкаларды самын менен жууаш керек да. Анткени ал ого бетер кестирип салат бетинчи. Анан андан кийин бетине кичинекей балдардын терисине арналган ошо аллергендер, парабендер деп коет, жакшы жипар-жит болгон ароматизаторлор жок же өтө аз натуралдуу болгон нерселер бар, кремдер бар, ошолорду колдонуш керек да. Көбүнчө эсе кичинекей балдардын бетиндеги бет майларда дексапантенол, пантенол деген нерселер бар да. Жана бул деген кадимки эле крем сыяктуу эле, май сыяктуу ошолор да. Бирок өтө кремди колдонсо болот, майзе да болот, анан крем болот да. Ошондо майлуулардынчы. Майзе бул угри чыгарып да салышы мүмкүн, порларды жаап салышы мүмкүн. Ошол себептен кремин колдонсо жакшыраак болот. Кремин колдонгондо дагы тонким слоем ичке эле катмар менен сүйкөш керек да. Жетпейт анан сүйкөш керек көбүрөөк кылып. Бир сүйкөгөндө эле жарым жибекти бир сүйкөп салса, андан дагы мен жанакы айтып кеткендей, кичинекей балдардын териси өтө жука болгондуктан бул ысыкты чыгара албай калат дагы, анан бет ысык чыгып, анан жакпайт экенде, анан жанагындай жаман нерселер болушу мүмкүн да. Ошон үчүн аздан бат сүйкөсө жакшы. Жатарда сүйкөш керекпи же күндүз сүйкөш керек? Күндүз сүйкөгөнгө болбойт, анткени күндүз сүйкөп бир эшикке чыкса, анда бети күйүп калат да. Анан жатарда эле сүйкөп койсо болот. Анан же күндүз болсо, ошондой увлажняющий кремди сүйкөгөндөн кийин сөзсүз түрдө күндүн нурунан сактаганда крем сүйкөп коюш керек. Жаш энелер ошол балдарын этин бышырып алышат го, мындай жылуулап деп атасыз. Канча убакта бир киринтип туруш керек, кандай каражаттарды колдонуш керек? Ушул жөнүндө да айтып бериңизчи кыскача. Айыл жерлеринде мисалы үчүн кээде шарт болбой калган учурлар болот, же денени башка киринте албаса, мисалы үчүн күн сайын киринтип туруш керекпи? Киринте албаса кандай кылып тазалап туруш керек деген сыяктуу.
эми баланын төрөгөнгө жараша киринткенге да жери болуш керек. Биз деле мен чоң энем билем, кадимки эле мештин жанына тазик коюп коюптур эле ошол жерден киринчиден буга көп деле тазик, анан балага өтө көп деле суу кетпейт го. А өзүнчө мындай влажный салфетка менен көп колдонбош керек. Эмнеге? Анткени влажный салфетканын ичинде жыпар жыттуу болуш үчүн баягы эле спирт, дагы эле жанакындай ароматизаторлор, анан отдушинкалар, ошолордун баары кошулуп атып аллергия кылышы мүмкүн. Анан өзүңүздүн денеңизди ошо влажный салфетка менен сүртүп көрсөңөр батташат да. Баланы байкуш деле кыйналат ошондой элечи. Ошол себептен негизи мен балдарымды көп атырсам менен деле жуучу эмесмин, детский мыла менен. 3-чү баламды ошол детский гелдер менен жудум. Бир башкача жакшы көрдүмбү? Улуу балдарымды гирсам менен жуучумун да. Кадимки эле гирсам менен жуусаң денеси жакшы болчу. Же жана илгерки чоң эле чирида деген 30 сомдонбу? Бир алып койсоң бир 2 ай, 3 айга жөн эле жетет да. Ошондой чиридой деген, скрапива деген ушундай самындар бар да. Ошолор менен деле жууса болот. Өтө көп деле каражат кетпейт. Бир 5-10 литр ысык суу, анан 10 сомдук самының кетет да. Башка эчтеке кетпейт дагычы. Бул биринчиден. Экинчиден канча көп сууга жуусаң, ошончо бат бала туралат деп коет го. Ошончо бат чоңойот да. Эмне себеп? Анткени ошолардын териси дем алып туруш керек да. Канча көп жуусаңар ошончо батыраак бала чоңойот, сергек да болот. Жанагында оорулар дагы жукпайт. Жуунбай эле жата бергенде кийин ал башка дагы ооруларга дагы өнөкөт формасына өтүп кетиши мүмкүн да. Хронический болуп, почесуха, жанакындай бышып кеткен жерлери карарып, дагы экзема сыяктуу болуп постоянно болгон болсо, ошол себептен эми канча көбүрөөк жумсаңар ошончо жакшы болот. Ошол чындап эле сиз жогоруда айта кеткен салфеткалар, нымдуу салфеткалар кийинки мезгилде абдан көп колдонуп калышты. Ар бир ушу наристеси бар апанын баягы аптечкасынын жанында, балдардын дары кажыттарынын жанында сөзсүз түрдө турат. Бирок көбүрөөк колдонушат дегендейчи. Жубай эле ошо менен сүртүп койгон учурлар. Эшикте эми жүргөндө бирдемке колумду кир нерсе кармап алса эми сүртүп койсо болот колун, бирок денесин баарын жуубай койгонго болбойт да. Бирок жууп туруш керек. Өзгөчө ар бир сийип чычкан сайын жөн эметкен сайын ошо салфетка менен сүртүп койбостон, кичинекей балдарыкына эми айтайын, салфетка менен сүртүп койбостон сөзсүз түрдө жууп коюп да туруш керек да. Мындай кичинекей бала деле сага окшош адамда, ошол себептен эми албагыш сүйлөп албаса эле влажный салфетка менен денесин баарын сүрткөнгө мен дерматолог катары дагы, эне катары дагы абдан каршымын. Жананты бышып кетет го, кызарып бышып памперсин ачсаң, ошол учурда присыпка сүйкөшөт, кандай туура кам көрүш керек? Балкимдир сизге памперс жакпайт. Памперстерди алмаштырып көрүшүңүз керек да. Ар кандай ошондой памперстерди кыргызчада бир аталышы болот го. Жакпаган одноразовый жалак, бир колдончу жалаякпы. Ошону улам колторуп көрүшүң керек. Балкимдир бул ысык эмес, жакпайт да. Сизге жаккан балаңыздын денесине жакканды тандасаңыздар болот. Экинчи ысып кеткен болсо, демек силер ал памперсти кечке кийгизип коюп атасыңар байкушкачы. Чечип, эми бир сийгенден кийин эне өзү деле баласын уже билип калат го. Жеңил хыбышный кийимдер кийиш керек. Резинкаларын караш керек. Резинкалар денесине өтпөгөндөй болуп, резинкалар широкийрээк болсо, ички резинка өзүң деле бир кыска мындай чытыраган кийим кийгенде деле денең өтүп кытышат го. Байкуш бала айта албайт, тырмай албайт да алчы. Ошол себептен ошолордун баарын тең ошо карап коюшуңуздар керек да. Ошондо жакшы болот. Анан памперске кызарып кеткен болсо, памперс эмне айтат эс? Биринчиден, экинчиден памперсти кызарган кетмейинче кийгизбейсиңер. Шым эле кийгизип, же жана мен айтканда марлени улам алмаштырып турушуңуздар керек болот. Андан кийин присыпканы сүркөсөңөр болот, же аптекадан алып, мен просто азыр реклама сыяктуу болуп калабы, айтсам же айтып берейинби? Айтып бериңиз. Бипантен деген деле кремдер бар. Пантенол, бипантен, дексапантенол деген абдан көп майс кремдер бар, ошону да колдонсо болот да. Анан бирок сөзсүз түрдө педиатрга көрсөтүш керек. Жаш балдарды караган врачка көрсөтүш керек. Урматтуу угармандар, биз бүгүн балдардын терисине туура кам көрүү деген теманын айланасында сөз кылып атабыз. Бизде
врач, дерматолог, косметолог, ошондой эле пластикалык хирург Мээрим Давлетова мейманда. Биз ушул балдардын терисине байланышкан кичинекей ушу жаңы төрөлгөн наристелерден баштап 18 жаш курагына чейинки балдарыбыздын терисине туура кам көрүү маселеси тууралуу сөз кылып жатабыз. Андыктан адиске бергиңер келген кызыктуу суроолоруңуздар болсо бизге байланышка чыгыңыздар. 075 53 16 64 сандарына билдирүү калтырсаңыздар болот. Ошондой эле түз эфирге 0312 91 19 19 сандары аркылуу чыксаңыздар болот. Ошондой эле Facebook баракчабызда дагы азыр түз эфирде бизди көрүүгө угууга мүмкүн. Ал жака дагы билдирүүлөрүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Сиздерди кайсы суроолор кызыктырып жатса ушул боюнча бизге байланышка чыгыңыздар. Эми айтсаңыз Мээрим айым, ушул балдардын терисине жыл мезгилине жараша туура кам көрүү деген дагы маселе барбы? Бул мындай жайкы крем, кышкы крем же болбосо жайында мындай кам көрүш керек, кышында мындай кам көрүш керек деген сыяктуу ушул маселеге токтолсоңуз да. Эмерекиге кошуп да кетейин, ошол бышып кеткенде да эмне кылса болот, воздушный ванналар дагы абдан жакшы болот. Памперсин чечип салып эле жаткызып койгон же күнгө кактасаң дагы абдан сонунда. Бул өзгөчө ушул кышында кимдин баласы төрөлсө, күндү жерди таап, ал жерди далдоолоп туруп, терезенин астына жаткызыш керек. Солнечный ванна эмне себеп? Анткени биздин терибиздин 5 функциясы бар. Бул эң биринчи коргоо функциясы болсо, экинчи дагы бир эң маанилүү функциянын бири бул витамин образующий деп коет. Витамин D биздин терибизде жаралат да. Ошол себептен кичинекей балдар ким күнгө тийбей жашса же кимди жакшы каралбай калса, рахит оорусу да болот да. Жана баланын чачы түшүп калды деп туруп анан эшекке жем бердирип ушинтет го. Бул кадимки эле рахит, күндүн нуру жетпеген, витамин D жетпеген оорунун признаги да. Жөн эле чачы түшүп калса жакшы, кыйма болуп, бирок бул косоглазияга алып келиши мүмкүн. Биринчи эң чоң жаманчылыгы, экинчиден иммунный система аз болуп, төмөн болуп, көп грипп болуп дагы ооруйт. Үчүнчүдөн грудная клеткасы дагы клиновидная деп коет, мындай 3 бурчтук болуп, кийин кыз балага өтө мындай ыңгайсыз дагы болот да ошол. Анан 4-нчү ошол айым жеп аткан тамагында да кальций көбүрөөк болуш керек, творог көп жеш керек. Анткени бир гана витамин D өзү биздин организмден сиңирилип кетпейт, ага кальций дагы витамин керек да. Ошондуктан көптөр айтат, ой мен витамин D берип атам, бирок чачы түшкөнү токтобойт дейт. Ал эмне себептен болот? Кальций экинчи витамин жетишпегенден болот да. Ошону дагы караш керек. Анан кайсы убакта кандай кам көрүш керек деген, ошол сезонго жараша эле негизи бир гана кичинекей балдар эмес, чоң кишилерге деле кышында питательный крем, майлуу кремдерде күндүн нурун, суугунан сактаган, жазында жайында увлажняющий кремдер, кичине ошол мындай өтө майлуу эместерди түшкөш керек, бетинде май көп болбогонго. Бул жанакында эле айтып кеткендей, бир 12-13 жашка чейин баарынын бети кургагыраак болот го, ошолорго да. А эгер кимдин бети нормалдуу болсо, ал кичинекей балдарга крем деле кереги жок. Анткени күндө сайын биздин терибизден чыгып турган сальнопотовые железы деп коет, май түтүкчөлөрүнөн чыккан ошол май, бет майды өзүнүн сальный секрет деп коет. Ушуреке бул эң жакшы крем деп саналат так терибиз үчүнчү. Ошол себептен аны деле мындай нормалдуу болсо эртең менен эрте бетти жуубай чайкап деле койсо болот. Бирок майлуу болгон бет болсо 2 маал жууш керек. Бети кургак болсо кечинде 1 эле маал жууп коюш керек бетти. Ошол. Эмесе ушул чоңураак балдарга өтөлү, балдардын терисинин көйгөйлөрү, ушул чоңураак балдарда жанагы безеткилер, айрыкча ушул бул бойго эр жетип калган балдар же болсо өткөл курактан өтүп калган балдар айрыкча кыйналышат эмеспи? Бетине безеткилер чыгып, андан уялып, сыгып дегендечи. Бул канча жашка чейин созула турган көйгөй, же бул эмне себептен пайда боло турган көйгөй, же баардык балдарда ушундай болобу? Балдар эмес, кыздарда чекесинде, далысында деген сыяктуу ушундай болот го. Ошол көйгөйлөргө токтолсоңуз, аларды кантип кам көрүш керек, канткенде туура эмес болуп калат, эмнелерди колдонбош керек, эмнелерди колдонуш керек дегендей.
эң биринчи балдарда, эркек балдарда көбүрөөк болот. Эмне себеп? Бул тестостерон гормон менен байланыштуу да. Тестостерон өзү бетти майланыштырып, ошол май безеткелерин, май түтүкчөлөрдү көбүрөөк иштетет дагы, анан бет майланышат. Өзгөчө ата энесиники, апасыныкы же атасыныкы бети майлуу болгон болсо, ал дагы тукум куйт да. Ошон үчүн сиздин балаңыз сизде болуп, бетин баары тең ириң болуп, так болуп кыйналганын каалабасаңыздар, атайын ошо дерматологко же косметологко кайрылса болот да. Жеке мен өзүм өтө кыйналгам. Мен эми биздин убакта ата энем деген өзү эле өтүп кетет, турмушка чыкканда деп койгон, өткөн жок. Мен азыр ойлосом ошол 7-класс экем. 7-классымда Караколдо кыйын врач бар деп угуп, ошо балыкчыдан тайэжемдикине барам деп шылтоо кылып, тайэжемдикине барып, тайэжемди алып ошо врачка барып, мындай 14 жашымда ошо бетимдеги безеткеден уялып, ошонун баарын кылып турмун да. Бирок ал эч кандай тыянакка келген жок. Анан кийин медакадемияны окуп бүткөндөн кийин дагы кожвен диспансерде иштеп бүтүп баратып, анан Израилден барып окуп келгем. Израильский ыкма менен окуп келдим. Ошол жерден териге туура ошол подростковый кожанын, подростковый угри, акне подобный заболевание ошол боюнча сапаттуу билим алып келип, ошонун негизинде эң жакшы иштеп атабыз да азыркы убакта. Жаш балдардын безеткиси менен. Ошондуктан сиздер бир гана жөн эле салон красотадагы косметолог эмес же жөн эле дерматологко кайрылсаңар болот, бирок кандай жумуштар болгон, кандай жыйынтыгы бар деп ошону карап туруп кайрылыш керек да. Анткени жана мен айтып аткан жогорудагы майздарды, туура эмес майздарды да жазып берип, акыр аягы анча жакшы болбой атат да. Эми шаар жеринде буга мүмкүнчүлүктөр бар дегендей, анан биздин өлкөбүз тоолуу өлкө эмеспи? Мисалы үчүн айыл жеринде тоодо мал баккандардын балдары бар дегендей, карасаң беттери кыпкызыл болуп, же болбосо ошол угрилер менен жүргөн, ошондон кыйналган балдарыбыз бар да, алардын мисалы үчүн буга мүмкүнчүлүгү жоктор бар да. Эми азыр радиону угуп аткандардын баарысы кээ бирде айыл жериндегилер ойлошу мүмкүн, ой эми шаарда барса болот, косметолог, дерматологко шаарда барса мүмкүнчүлүктөр бар. Эми биз кимге барабыз? Ал гана тургай, жөн гана фап мындай оорукана жок жерлер бар го. Ошондой шарттарда жашаган биздин мекендештерибиз кандай аракеттерди кылса болот деп ойлойсуз? Эми биринчиден биздин терибиз деле бул орган да. Көзүң ириңдесе же тамагың ириңдесе, кулагың ириңдесе, температура көтөрүлүп, врачка чуркап барат экенсиң. Байкуш тери тышта болгондуктан ириңдесе ириңдеп жүрө берет экен да, жылдапчы. Ошол себептен эми теринде бир чети кичине мындай жүрөгүң ооруп кетет теригечи. Анан чындыгында алыс жерде жашагандар бар да. Мен деле өзүм бетим абдан медакадемияда окуп жүргөндө безетик болуп кеткенде, ал убакыт общежитияда жашап жүрүп, мындай ашыкча деле акчаң жок болчу да. Анан үй шартында эмне кылсаң болот? Анда таза жуушуңуз керек, диета кармашыңыз керек, бир күндө 2 же 3 маал жуушуңуз керек да. Жууганда мен эми гирсам менен жуучумун, бирок гирсам менен жууганда анын өзүнүн дагы минустары бар экен. Териң өтө жукарып кетет экен, көзүң терин эрте бырыш түшүп, так түшүп да кетет экен да. Ошол себептен уже гирсамынды эми такыр жок болсо жууса болот, а так 1 жылга жетчү, 2 жылга жетчү 2000 сомдук бир гель бар да. Ошону алып 2 жыл бою колдонсо болот да. Келип биринчи кичинекей эрегин алып колдонуп көрсө болот. Бул угриңерге да жардам берет, тазалайт да, көптөгөн функциясы бар да. Анан туура бет майларды алыш керек. Телефон чалып заказ кылгандар бар, тоолуу аймактарга чейин доставкасы бар, клиникага чалса болот да. Бетине ылайыктуу болгон. Анан бирок үй шартында бир гана таза жууган, анан огурцы менен ушул бадыраң менен маска кылса да жакшы да. Бадыраң, анан айран. Ошол экөөнү аралаштырса, айран дагы бетти куругатканга эми кичине болсо жардам берет. Бадыраң, айран экөөнү аралаштырып, маска кылып, анан эч качан ошол жеке меники ромашкага өтө чоң аллергиям бар да. Ошон үчүн кайсы чөп менен жуурда дагы ошол мойнуңузду, колуңузду жууп көрүшүңүздөр керек. Эгер болбосо, ошо менен дагы чайкаса болот да. Чалкан эң жакшы, чирида, чалкан, ошонун суусу менен бетиңизди чайкасаңыздар болот. Анан
дерматологко бир келип бир кайрылып койсоңуздар деле дерматологдун өзүнө дерматолог дагы жакшы сиздерге дарылар жазып берет чөнтөгүңүзгө ылайыктуу болгон ошолорду колдонгонго. Дагы бир суроо берейин дедим элем. Балдардын бетиндеги пигментация бузулганда мына негизи эле балдардын бетиндеги пигментация кайсы учурда нормалдуу, ал эми кайсы учурда патология деп эсептелинет? Канча жаштан баштап анан терисинин тонуна да жарашып болот да. Болезнь Аддисона деген оорулар бар, абдан көптөгөн оорулар бар. Дене карарып баштаганда ошол рак илдетинен баштап бөйрөк, боор органга чейин да. Ошол себептен эгер кичинекей баланын жабык жерине кара так чыкса, срочно педиатрга барышыңыз керек да, срочно. Демек, бул ички органдардын ооруп атканын ички органдардын бетке чыкпасачы, бир жер күйүп калып, күнгө күйүп калып, же бир жер сыйрылып туруп анан кара так чыкса, бул посттравматический, бул анча коркунучтуу эмес да. Бирок өзүнөн өзү эле туруп курсакка же мындай моюнга мындай көрүнбөгөн, күн тийбеген жерге чыккан болсо, анда сөзсүз түрдө дерматологко кайрылыш керек. Кечирим сурайм. Бизге келген СМС билдирүүлөр бар экен. Убакыт бөлүп кетели. Саламатсызбы эже? Баламдын бети күйүп калган дейт. 3 жыл болду. Операция менен мурдакы абалына келтирсе болобу? Сиз менен кантип байланышсак болот? Мүмкүн болсо WhatsApp номериңизди берсеңиз дейт. WhatsApp номерим 0707 600 726, ошол номерге чалып жазсаңыздар болот. Бирок көрбөй туруп эчтеке айта албайм. Азырынча биздин клиникада пересадка кожа жок, бирок жакшы пластикалык хирургдарды мен сунуштай алам. 100% мурдакыдай бети болот дегенден алысмын, бирок иштесе болот. Сөзсүз түрдө иштеп, пересадкадан кийин лазерный шлифовка кылса болот, көп нерсени кылса болот да. Эң биринчиси, эң маанилүүсү, канча эрте ушул менен көйгөй менен иштеп баштасаңыз, ошончо жакшы жыйынтыктарга жетесиз да. Күндө сайын көрөкат менен күн өтө берет, баланда терис өсө берип, анан жанакы күйүп калган жер берч болуп, ал жер өспөй катып калат да, анан втяжениялар болуп баштайт да. Ошон үчүн ошого жеткизбей эртерээк кылса жакшы болот. WhatsApp номериңизди дагы бир жолу кайталап коюңуз. 0705 600 726. Үлгүрүлүк болсо жазып алсын дегеним. 077 5 деп калдым. 0707 600 726. 600 726. Угарман, сиз номериңизди жазып коюңузчу. Жетишпей калдым жазганга деп атасыз. Дагы бир жолу кайталады. Жетиштиңиз болуш керек деген ойдомун. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат тема үчүн. Бардыгыңыздарга ийгилик. Менде суроо бар. Менин бетиме бат-бат огури чыгып турат. Чекеме, кашыма, ооз жагыма. Бул эмне себептен чыгат? Туура эмес тамактанганданбы? Эмне кылыш керек чыкпаш үчүн деген суроосу менен кайрылыптыр. Биринчиден, окурман канча жашта экен дагы бир айтып койсо өтө сонун болмок, бирок бул өзү айтып кеткен жердин баары тең. Сальнопотовый железалар көбүрөөк жерде, чеке, мурун, ооз, Т-зона деп коет. Бул жер көбүнчө этек-кирекелерде, айымдардыкы ошол убакытча да. Ошол себептен этек-кирекелигинге чейин демек өтө майлуу тамак жебей, шоколад жегиз келет. Ар бир айымдыкы шоколадты көп жебей. 20 жашта экен бул 20 жашта болсо ошондойлорду көп жебесин. Анан негизи бешенеге, чекеге көбүнчө ушул өт ооруганда, гепатобилиарный система ооруганда да чыгышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө УЗИден өтүн да текшерип коюш керек. Анан демек биздин бетибиз бул ички органдарыбыздын иштегенин күзгүсү да. Зеркало как биздин органдарыбыз иштеген. Ошол себептен ички органдардын ичинен ушул өтүн текшериш керек, өт менен боорун текшериш керек. Ошол учурда шоколад жебеш керек деген учурда баары бир мындай таттуу жегин келет. Ошол учурда шоколадты заменять этип эмне жесе болот? Кандай кеңеш бересиз? Атайын мындай заменителдер бар экен, бирок мен химикалык нерселерге
противмен да. Жана сахарный диабет болгондор дагы сахардын ордуна башка нерсе колдонот экен. Ал химикалык зат менен жаралган нерсе. Ал организмге киргенде башкача реакция кылат экен да. Балкимдир сахарын көтөрбөйт, бирок башка органыңды өзгөчө боорун талкалайт да. Ошол себептен башка шоколадтан ордуна башка нерсеге өткүлө дегенден алысмын. Бир гана териңизде өз калыбына келип алгандан кийин аз-аздан кичинеден жесе болот да. Бирок кымбатыраак шоколадты жегенде баарын бир плитканы бир жеп албай, оозуңа салып көпкө чейин эригенге мындай күтүп отуруп жеш керек да. Ошондо жакшы болот. Рахмат. Саламатсыңбы Мээрим дейт, ишиңе ийгилик каалайм. Менин суроом бар эле. Менин балам 15 жашта. Мурдунун тегерегинде угры аябай көп чыгып кетти. Үй шартында эмне кылып кетирсек болот? Азыр Бишкекке барганга шарт болбой жатат деп 330 номери менен бүткөн. Жаңы эле айтып кеттим, ошол бетин анда бат-баттан таза кылып жууп турсун. Ошол 0707 600 номерине чалып, атайын кремдерди чоң болбосо да 500 сомдон, 700 сомдон кичинекей кылып пробник кылып заказ берип колдонуп көрсө болот. Бирок айтып кетчү нерсе теринин үстүндө эмес, ириң теринин астында болот да. Көп нерсени 1000 жолу сүйкө жөн эле поддержкага балкимдир жардам берет, бирок андан айып кетпейт, өзүн өзү алдабаш керек да. Анан канча эртерээк клиникага келип койсо, ошончо жакшы болот. Рахмат сизге. Ардактуу угармандар, биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз балдардын терисине туура кам көрүү деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Бизде бүгүн конок бар. Териге туура кам көрүү боюнча баардык кеңештерди бере ала турган врач, дерматолог, косметолог, пластикалык хирург Мээрим Давлетова бүгүн бизде мейманда. Андыктан убакыттан пайдаланып, дагы бизде ушул 25 мүнөттөй убактыбыз бар экен. Убакыттан пайдаланып, үлгүрүп суроолоруңуздарды берип калыңыздар, ардактуу угармандар. Анткени ушул балдарга байланыштуу көйгөйлөр ар бир эле апаларда бар болуш керек. Баланын терисине байланышкан көйгөйлөр. Сурооңуздарды бериңиздер, чамдаңыздар, биз менен бирге болуңуздар демекчибиз. Эмесе ушул темага байланыштуу дагы негизи жанагы сиз айтпадыңызбы, мен ата энем айтчу эле, бул өтүп кетет, убакыттын өтүшү менен өтүп кетет деп, ошондой кылбаш керектигин дагы бир жолу эскерте кетким келип турат да. Ой, эми бул жаш куракта же болбосо өспүрүм куракта, өткөл куракта чыга берчү нерсе деп, анан бирок болбой эле кыздар баягы уялгандыктан эркек балдар болобу, аны сыгып, анан ар кандай инфекциялар жугуп дегендей ушундай көп көйгөйлөр болот эмеспи? Мына ушуган дагы териде дагы кандай көйгөйлөр болот? Мисалы үчүн ошол дерматит, безетки эмне деп аталат, кандай көрүнүштө болот? Ушулар тууралуу кененирээк айтып бере аласызбы? Негизи безетки менен келгенде биринчи билиш керек да, дематокоз деген подкожный клещ курт барбы же жокпу? Ошого карата анан дарылоону баштайбыз да. Биз кете дарылап баштайбыз, анан барып сдавать этип келип берет. Эгер бар болсо анда дагы башка лечение кошобуз. Бул биринчи. Экинчи болсо ушул жана мурда айтып кеткендей эле үй шартында жөн эле огурцы же капустаны алып бетиңе чаптып койсоң угуриң бар кетип калат деген нерсе жок да. Ар бир нерсеге өз убагында туура кам көрүш керек, ошондо жакшы жыйынтык болуп берет да. Ошол анан терисине өз убагында туура кам көрүп туруш керек, өздүк гигиенаны сакташ керек. Бирок генетически предрасположенность болсо, прям бир эле крем менен же бир эле мазь менен айыктырып сала албайм да. Бир гана өрчүп кетелекте, өтө өрчүп кетелекте эртерээк келип койсо өтө жакшы болот өзүнө. Мен дагы бир суроо берейин дегем. Көп учурда мындай сыздоок деген бир жаман дарт бар го. Ошол эмнеден улам чыгат жана кантип күрөшүш керек ошол сыздоок менен? Стафилококк, стрептококк инфекциядан башталат. Бул сыздоок фурункул деп коет. Иммунитет түшкөндөн кийин ушул кайсы бир жерге, негизи биздин өзүбүздүн микрофлорабызда бар эле нерсе сапрофитный микрофлорадан патогенный микрофлорага өтөт. Жакшыдан жаманга өтөт дагы. Теринин түпкү катмарына кирет да, анан ошол жерден воспалениени өрөт да. Воспалениени өргөндө фурункул деп коет, же бир нече болсо фурункулез, карбункул деп коет да. Ушундай нерселер чыгып кетет. Биздин чыйкандар чыкса, значит чыйрыгып калгансың,
этти деген туура жесең болмок деп айтып коет, бирок бул андан деле эмес экен. Чиригип калганда иммунитет түшкөндө болушу мүмкүн, бирок этти аз жегенден болушу мүмкүн эмес экен да. Бул биринчиден, бирок иммунитеттин көтөрүлсө, негизи гемоглобиндин көтөрүлсө дагы этти көп жегенде гемоглобин көтөрүлөт, анан иммунитет көтөрүлөт да. Ошон үчүн этти деле көбүрөөк жеш керек. Көп учурда үй шартында эле күрөшүп эле анан сыгып салышып эле өзөгүн чыгарсак жакшы болуп кетет деген ошол нерсе туурабы? Эми негизи фурункул болгондо кимдин териси иммунитет жакшы болсо ал жакшы, өзү эле өтүп кетсе, бирок фурункулез деп коет, ошо сыккан жериңдин тегерегин баары тең фурункул болуп кетиши мүмкүнчүлүгү дагы бар да. Ошол себептен негизи антибиотик ичилет. Бул учурда антибиотик ичилип, анан ошол фурункул чыгып аткан жерлер туура хирургический обработка кылыш керек да, ошондо да жакшы болот. Санация раны болуш керек. А так көбүнчө бул йод менен дагы прижигать этип кургатып коет го. Ошондойчу, бирок бул жаңы башталып келатканда кылып койсо болот да. Но бир сыйра дерматолог сөзсүз түрдө кайрылыш керек, анткени бул сиздин териңиз өтө кичинекей балдардын териси эмнеси менен өзгөчөлөнүп, булардыкы боркок болот да. Биздики калыңыраак болуп, ириң жайылып кетпесе, кичинекей баланыкы чыгып, ошону сыгып койсоңуз, ал бир жерден миллион фурункул чыгышы мүмкүн да, бир фурункулданчы. Ошон үчүн өзүңөр сыгып, пинцет менен тартып же эметкенге болбойт. Менин кызымды дагы көп учурда чиркей чагып алганда мындай аллергия болуп кетип, анан аябай шишип барып, анан кийин жакшы болот да 2-3 күндө. Бул эмнени билдирет? Бул аллергиясы бар, укус комаров коет. Бул кийинкиси шишип отуруп, эң жаманы отек-квинка деп коет, тамак жабылып калганчы, ошондо алып келиши мүмкүн. Бул өтө кооптуу. Ошол себептен эми кийими жабырак кийим кийиш керек, хбшный кийимдерди кийиш керек. Анан экинчиден атайын аэрозолдор бар. Ошону колдонсо дагы абдан сонун болот да. Аэрозол ошо чаккандан кийин. Чакканга чейин деле, чаккандан кийин деле, анан комната жаткан комнаталарга дагы атайын жанакы блокираторлор да болот го. Ошону колдонсо болот да. Рахмат. Негизи ошол теринин көйгөйлөрү жеке эле теридеги эле болгон көйгөйлөр эмес экен, демек ички кандайдыр бир дарттардан улам дагы териге. Сөзсүз түрдө ошондой да чыгыш мүмкүн. Мен бир курбум бар, 5 баланын апасы болуп калды. Ошол студент кезинде эле могу колунун салааларына кир жууганда, сууга көп колдонгондо чыгып кетчү. Эмне деп аталат эле? Экзема. Ушул жөнүндө ал өмүр бою эле ушул дарт менен күрөшүп келатат да, өмүр бою эле ушул дарттан кыйналып келатат. Кир жууй албайт, жанагындай идиш аяк жууган каражаттар менен колдонгондо сөзсүз колу кыйналат дегендей мындай. Ушул боюнча дагы салаалар дагы кээде буттун салааларына дал ушул салаалар жөнүндө айтат, билгим келип атат да. Естественный складки кожи деп коет. Ушул жерде негизи көбүнчө экземалар пайда болушу мүмкүн. Муну эмне кылыш керек? Бул контактный аллергический дерматит деп коет. Контакт болгон жериңде аллергия болот да. Ошол себептен эң биринчи дарылоо, туура дарылоо жолу бул контакт кылбашың керек. Сен эмнеден аллергия болсоң, аны кайра аллергияны кыла берсең, экзема колуң баарына, бетиңе, денеңе жайылып кетиши мүмкүн да. Биринчи ошол. Анан эми үй шартында үй жумушту кылганга киши жок болсо, анда биринчи хбшный колгап кийип туруп, анын тышынан жанакындай полиэтиленовый же резинадан болгон перчатка кийсе болот да. Перчатканын өзүнүн да түрлөрү бар. Аллергендерге арналган перчаткалар бар, кымбатыраак, бирок көпкө чейин колдонгон, ошолорду алса болот. Бизге келген СМС билдирүүлөр бар экен, абдан кызыгып ушул суроо берип жатышат. Эже дагы бир суроо дейт. Өзүмдүн бет терим өтө майлуу. Ушуну кантип жок кылсам болот? Угри көп чыгат, анан тез эле самындап жууй берем. Жаштыгымдан бери эле гир самын колдоном. Алдын ала рахмат деп Россиядан чет өлкөлүк номер экен. Россияга Кудайым берсе жакында барганда 24-июль күнү бул баланын бети боюнча ошол кремдерди колдонсо, кургаткан кремдерди колдонсо, кургаткан умывашкаларды колдонсо абдан жакшы болот. Мен көрүшүм керек да, көрүп туруп анан жазып берсемчи, мындай болсо көбүрөөк жуунуп атканы бул дагы өтө жакшы болот да, күнгө көп тийбесин. Саламатсызбы? Менин суроом бар эле. Менин курбу кызым бар, анын бети майланышып турат.
эмне кылса болот, чачы да түшөт, жууган сайын какачы дагы бар, какачтан кантип кутулса болот дейт, дарегиңиз кандай, сизге кантип көрүнсө болот дейт, бутунун бармактарында грибок бар, ошону дарыласа болобу, сизге көрүнсө болобу, жардам бере аласызбы курбу кызымдыкы дейт. Чоң рахмат, бетиндеги безилткилерин ооба жардам бергенге даярмын. Бирок колунда, бутунда грибок болгон болсо биздин клиникага андайларды албайбыз, анткени бул дагы жугуштуу оорулар болот. Анан бизге здоровый адамдар көбүрөөк келет, аларга жуктура албаган деген ойдон кабыл албайм дейт. Бирок кожвен диспансерге барса болот. Жакшы врачтардын да телефонун бере алам да, келип бетин көрсөткөнчө денесине дагы. Келсеңиз кеңеш бере алам дейт, каяка келсем болот. Московский 191 номер телефона 0707 600 726 номер. Дагы билдирүүлөрүн жазып жатышат угармандарыбыз, жазып бүтүрсө орун бергенге даярбыз. Дагы бир балдарды мындай түйшөлткөн мен көп көрүп калам да, колдорунда сөөлдөр чыгып кетет. Ошо сөөлдөр менен кантип күрөшсө болот? Бул эмне себептен чыгат сөөлдөрдөн? Бул да вирус папилломы человека, вирус простого герпеса деп да айтылып коет. Муну ошол кайсы вирус чыгарып атканын бир сыйра билсе абдан жакшы болот. Иммуно супрессор деп коет, иммунитетти көтөргөн иммуностимуляторлорду берип, ичирип, иммунитетти көтөртүп, анан противирусту дары да берсе болот да. Бирок билиш керек. Анан бул биринчиден, экинчиден бул сөөлө элекен деп пудрайтет салып, анан кийин жана рак оорусу, илдети дагы көп болгондор бар да. Ошол себептен эч бир дерматолог, косметолог дегенге ишенбешиңиз керек. Сиз пластический хирург, көбүнчө онкологко ишенсеңиз ошол абдан жакшы болот да. Рахмат. Кайталап мүмкүн болсо российский номериңизди берсеңиз деген. Российский номер деле ушул WhatsApp'тан жазсаңыз болот. Плюс 996 0707 600 726. Саламатсыздарбы, Оке радиосу эжекелер дейт. Менде мындай суроо бар. Жайдын ысыгында бетим эле тердей берет. Бетимди сүртө берип, көзүмдүн айланасына бырыштар түшүп кетти. Канткенде тердебейм, алдын ала рахмат дейт. Бул деген ушу кичинекесинде көп ооругандардыкы ушунда болушу мүмкүн. Негизи симпатика, парасимпатика нервная система ошол преобладать этет, анан бети ушинтип бузулушу мүмкүн да. Единственное, ботокс эле коюп койсо рахмат. Ботокс эле коюп койсо болот. Эң эле мындай гипергидроз деген оору болот. Ошого келсе биздин клиникага карап туруп айта алам да. Гипергидроз деген оору беттен ашыкча суу тердегени. Кутмандуу кечиңер менен баламдын бетине безетки көп чыгып айыкты дейт. Денесине бүдүрлөр чыгып врачка барса, келоидные рубцы деген диагноз коюптур дейт. Кеңеш бере аласызбы? Рахмат, ишиңиздерге ийгилик дептир. Келоидный рубцы бул ошол негизи бетке угриден кийин болобу же баардык эле жерден бир травма алгандан кийин тери өз калыбына кантип келет. Рубец болуп калышы мүмкүн, рубец болбошу мүмкүн. Рубецтер 4 түргө, 5 түргө даже бөлүнөт. Нормотрофичный, гипертрофичный, гипотрофичный и келоидный рубцы деп коет да. Келоидный рубцыныкы бир минусы эң жаман жери бул теринин үстүнө гана дөмпөйүп чыкпастан теринин астына сөөктү да жеп кетет да. Бул как рактын бир түрү деп койсок болот. Ошо келоид ошентип желет да. Ошол себептен мен келоидди кетирем деп кээ бирөө лезвие менен кескен бар. Абдан негиз туура эмес кылгандар бар да. Анткенге болбойт. Клиникага келсеңер балкимдер лазер менен шифовать этип көрөбүз. Бирок эгер келоид болгон болсо өтө кылдаттык менен ошого мындай мамиле кылыш керек. Анткени бир воспаление болгон нерсе дагы кайра болушу мүмкүн да. Урматтуу угармандар, биздин Мээрим айымдын номерин, адресин сурап аткан угармандар, кулак салсаңыздар, барыңыздар жазып атасыздар, кайра айтканга. Ошондуктан
кайталап койгулачы, телефон номерди кайталап койгулачы деп кайра жазба үлгүрбөй калган угармандар кайрадан жазып атат. Эгер мүмкүн болсо дагы бир жолу адресиңизди, клиниканын адресин, WhatsApp номериңизди сиз менен кантип байланышса болорун дагы бир жолу айтып берип койсоңуз, угармандар урматтуу жазып алсаңыздар. 0707 600 726 0556 87 77 82 номерине каралсаңыздар болот. Московский 191. Бул жерде эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат, түнкү саат 10го чейин клиника иштейт. Келиңиздер, баардыгыңарды күтөбүз. Рахмат. Андан сырткары сурма чыгарасыңарбы? Беттеги кара точкалардан кутулса болобу, тактардан деген дагы суроо келиптир. Ооба, азыр эми сурманы биз ар дайым келген эле биздин кардарларыбызга эле чыгарып атабыз. Жаңыларга 1 жылдан кийин, лицензия алгандан кийин чыгарып баштайм да. Ошол. Какашты кантип кетирсе болот деген суроосу менен кайрылыптыр. 260 номери менен бүткөн абонент. Какачты болсо бул сибарийный дерматитпи же грибокпу эмнеси бар экенин билип туруп, ошонун негизинде көрүш керек. Демек анализ тапшырат экен да. Анализ соскоп на мицелий гриба деп коет. Любой эле баардык эле анализ берүүчү жерден алат. Бир күн башын жубайт дагы башынан ошол грибокко же дематокозго анализ берилип калат. Ботекстин баасы канча болот деген суроосу менен кайрылып атат. Бир единицасы 230 сом. Урматтуу угармандар, бизге абдан көп SMS билдирүүлөр келип жатат. Сиздерге чоң рахмат. Убактыбыз болсо соңуна келип баратат. Эми сизден эркин микрофон, ошол баласын тарбиялап аткан ата-энелер, же болбосо бала күтүп жаткан ата-энелер, апалар айрыкча эмнелерге өзгөчө көңүл бурушу керек? Баланын ден соолугу, баланын келечекте териси, ошол терисинде көйгөйлөр болбош үчүн дагы кандай сунуштарыңыздар барбы? Кийин өкүнүп калабыз го, минтсем болмок экен, антсем болмок экен дегендей. Анан алдын ала тери үчүн кандай, баланын терisi үчүн кандай камкордуктарды көрүш керек дегенди дагы бир жол жалпылай кетсеңиз. Эң биринчи ошол кошуналарыңарды же чоң энелерди өтө көп укпаш керек. Анткени эми ал убактагы медицина менен азыркы медицина башка да. Бирок ошо менен бирге биздин ата-энебиз деле марганцовка менен чакачы эле ошол чалкан менен, зверобой менен ошолорду алып калса болот да. Бул биринчи. Экинчиден болсо эми ошол жанагы айткандай эле төрөй элек деле балдардын бетине кам көрүш керек да. Жана эжеке айткандай кара так түшүп кетти деп. Бул күндүн нуруна эртеден кечке жүрө берсе сөзсүз түрдө кара так түшүп калат. Ошон үчүн кичинекей балдардын терисине арналган атайын күндүн нурунан колдонуучу бет майлар бар. Мындай 500 сом болот, 50 мг. Ошондойлорду алып алып да колдонсо болот. Көпкө чейин жетет. Панама, шляпаны жазында жайында кийиш керек. Эмне себеп? Анткени күндүн нурунан такыр тери кургап бүрүшүп кетпегенге да. Анткени бул жаш кезинде анча билинбейт, бирок айымдар ошо төрөттөн кийин ошонун баарын сезет да. Кичинекей кыздардын бетине өзгөчө жана сиз айтып кеткендей купероз болгон беттерге дагы өз атайын витаминдер, кремдери бар. Ошолорду ичип сүйкөп койсо эң сонун болот. Рахмат, чоң рахмат. Ардактуу угармандар, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Бүгүн биз балдардын терисине туура кам көрүү деген теманын айланасында сөз кылдык. Балдардын эле эмес, айымдардын дагы терисине байланыштуу. Эгерде сиздер ушул дагы көптөгөн угармандарда суроолор калды болуш керек деген ойдомун. Бизди Facebook'тан көрүп жаткандар, же болбосо кайталап укканда дагы ушул суроолоруңуздар болсо, Мерим айымдын, ошо Мерим Давлетованын медициналык жана окуу борбору бар атайын. Ошол жерге кайрылып, ошол биздин врач-дерматолог, косметолог, пластикалык хирург Мерим Давлетованын өзүнө кайрылып, жогоруда WhatsApp номерин берди. Ошону менен кайрылып, көптөгөн суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар дагы болот деген ойду айткым келип атат. Себеби баягы кээде мүмкүнчүлүгү болбой калат го. Эми биздин балким маршруткада кетип баратып угуп аткандыр, таксиде кетип баратып угуп аткандыр, жазганга, чалганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калган угармандар үчүн абдан көп баалуу кеңештерди алыш үчүн ушул айымдын өзүнө кайрылсаңыздар болот деген ойдо айта кетели. Биз бүгүн
абдан жакшы теманын айланасында сөз кылдык деп айтсам жаңылышпайм. Ар бир энеге, бала тарбиялап аткан ар бир энеге пайдалуу болду болуш керек. Окей радиосу сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, мээрим эже менен байланыштырдыңыздар деп жазылган СМС билдирүү менен жыйынтыктайт окшойбуз. Чындап эле көптөр үчүн бул пайдалуу болду. Сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп атайын келгендигиңиз үчүн, жакшынакай кеңештериңизди апаларга бергендигиңиз үчүн. Биз болсо сиздер менен туура бир жумага коштошобуз, ардактуу угармандар. Сиздер үчүн бүгүн кызмат кылгандар мен журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова болду. Режиссерлук пультта Канат Алмамбетов кызмат кылды. Келерки шейшембиде кайрадан жолугуп, үн алышканча сак саламатта болуңуздар. Ар бир үйдө ар бир бала дени сак болуп чоңойсун. Ар кандай көйгөйлөрдөн, ден соолугуна байланыштуу, терисине байланыштуу ар кандай көйгөйлөрдөн сырткары болушун каалайбыз. Биз менен ар дайым байланышта болуп, керектүү ошо кызыктырган, сиздерди түйшөлткөн суроолоруңуздарды ар дайым ортого салып, Окей радиосу менен биргеликте болгуңуздар демекчибиз. Эмесе сак саламатта калыңыздар. Мен дагы Мээрим айымга терең ыраазычылык билдиргим келип турат. Чоң рахмат калкка ушинтип кызмат кылып атканыңыз үчүн. Дагы да мындан ары ишиңизге ийгиликтер боло берсин, калкка дагы деле кызмат кыла бериңиз. Ал эми сиздер менен коштошмокчубуз. Эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар. Чоң рахмат. Жашоо керемет, ал бир келет,